имам Термизи риваят кылган хадисте Hazreti Abu Said айтат, пайгамбар алейхиссалам айтты дейт. Мен кантип жыргап жашай алам дейт. Сурнайдын ээси сурнайды кармап турат. Азыр тарты бериш. Бул деген сөз кыямат келгенде тартат сурнайды. Адамдар келме айткандар дагы деле бар. Бирок ошол күн баары бир алыс эмес. Үммөтүн башына келе турган. Ошон үчүн мен кантип ырахат менен жашайм, кантип бутумусуну уктайм. Азыркы Демаш Сурияда Бадруддин деген алым өткөн. Осман империя кулап, анан кайрадан тикелейбиз дегенде эң ылайык адам ошол Бадруддин шейх деп айтышкан. Ушул адамдын эки касиети бар экен. Үммөттүн башына келген оорчулукту көрүп, халифат бузулуп атса, ислам халифат Осман империясы, чачырап атса, капырлар ээлеп атса, бетин жуубагандар ээлеп аткан болсо, бул адам асманды кеңири караганга өзүнө дух бере алган эмес экен. Кантип керилип асманды карайм деп. Ушунчалык деңгээлде балдары көчөт эксе, ошол көчөттүн үстүн карап жалбыраган биле албайт экен мөмөсүн, качан мөмө бу жерге түшкөндө, өрүк экен турбайсыңар деп ошондон гана билчү экен. Мөмө жерге түшмөйүнчө кайсыл мөмө экенин билбеген, анткени ага колу бошогон эмес, убаксы болгон эмес, өмүрүн дин менен илим өткөргөн болгон. Экинчиси намазга келип турса, ушунчалык берилип хушу-хузу менен тургандан аркасындагы адам анын башын көрбөй эле далысын көрөт экен, дагы баш жок адам дешчү экен. Эне баш жок адам намаз окуп атат деп. Келип кыямда туруп окубас, аркасынан келген бирөө караса, мойну эле көрүнөт экен, башы көрүнөт. Биз намаз кылганда кая карап ушундай окуп, мынтип, бияка карап, мынтип окуп, курсагы ушундай. Кол эч качан жетпейт киндиктин астында биздики. Курсагы бар деле, курсагы жок деле, кол үстүндө калып калган, анткени текеберленип турат да. Худу хушу менен турса, киндиктин астына түшөт да. Ошол Бадруддин Хасанидин намазы баш жок адам намазы, анткени эмне дайыма башындай ийилип окуган болгон, урматтуу бир тууганым. Башка бир чоң алым айтат, уктаганда кыйналып уктайсыз. Биз уктасак эс алып калабыз десе, эч качан бутумусун уктаган эмесмин дейт. Кантип бутумусуну уктайм мен дейт. Кантип ырахат менен уктайм, адамдарга дин жетпей атса, диндин гамын кылбайсак, мээнетин кылбайсак дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтат, кайфа ан'аму. Кантип ырахат тарттан, бул тамактан, бул жашоодон, бул нерседен, кийим кийгенден, кантип мен кайф кылып, кантип ошондон ырахат табам дейт. Ва сахибул карни кад илтакамал карна. Мүйүздүн ээси, сурнайдын ээси, сурнайын оозуна такап кармап турган болсо дейт. Кыямат жакын калды. Адамдар динсиз болуп атат. Мен эмне кылышым керек деген сөз болот дейт да. Адамдар ойноп жүрүшөт. Улакка барып атканы бар, тойго барып атканы бар. Көлгө барганы бар, адамдар музда жүрөт. Адамдар топ-топ тозокко түшө турган болуп, намаз билбегенде толтура жүргөн учурда кантип ошого сенин мүмкүнчүлүгүң бар. Таң калам, 3 күнгө, 5 күнгө эс алып келебиз. Кантип эс алып келесиң? Элиң эмне болду? Баары мусулман болуп, баары намаз окуп, баары жолук салынып, баары Кудай таанып атабы? Жок. Интернет деген бир аалам бар, өзүнчө бир ааламга кирсең эле, ана мусулманча бир сөз десең, сага капырча 100 сөз сүйлөп аткан болот. Анан кайсарыңа ойнойсуң, кайсарыңа бийлейсиң. Кайсарыңа барып шарпылдап, ояктан барып тоодон лыжа тебесиң, убакыт кетирип. Ден соолук караш керек сөзсүз түрдө. Бирок ден соолук кароонун чеги менен болуш керек, оюн күлкүгө орун болбош керек азыркы учурда дини түшүнгөн азаматтарга. Ушинтип айтты пайгамбар алейхиссалам. Бирок ушул сөз кулактар угуп турат дейт, кулактар күтүп турат, качан сурнай айтылат дегенди дейт. Адам өлүм келди угулуп турса, адам кантип ырахат алсын, адам кантип жыргасын дейт да. Ошончолук деңгээлде айтылынды, сахабаларга оор келип кетти. Пайгамбар алейхиссалам кара, сахабалар кыжаалат болуп, оор болуп, жашоо ушундай бир жүрөктөрүн сыгы бере турган болгондо, пайгамбар алейхиссалам айтты, муну айткыла деди. Кайсыдан айтыш керек экен? Хасбуналлах ва ни'мал вакил, алаллахи таваккална. Эсебиз Кудайга. Кудайга өкүл кылдык Кудайды, эң жакшы өкүл Кудай Таалам. Биз ошондой күн келгенде, ыйма менен өлүп кеткенде Кудайга тапшырдык. Кудайым бизди туура жолго баштасын. Ва алаллахи таваккална, Кудайга тобокел кылдык деген дуаны айткыла деди, урматтуу бир тууганым. Ошол азыркы гам, Абдулла шейхтин гамы бар деп билесиңер, ошол гам, ошол пайгамбардан келаткан гам, урматтуу бир тууганым. Өлүп атканда, чын дүйнөгө көчүп атканда, тамак алып келген тамагы карыз менен келген. Аскерге кийген, согушка кийген жанагы сооту ошол карызда калган пайгамбар алейхиссаламдыкы. Ал киши
Barıp paygambar es alıp geliptir, 3 gün 4 gün отпускага бияка барып келиптир деген сөз да болгон эмес. 2 күндүн биринде сагынып кеттинде умурага да кеткен эмес. Өмүрүндө 3 умура кылды, бир ажылык кылды пайгамбар алейхиссалам, болду, бүттү. Жылга кайта баргандагы жери жок. Эмне үчүн? Анда улуу иш бар эле. Ал дават эле. Ал үммөткө дин жеткирүү болчу. А биздики мактанабыз, күн сайын барабыз. Даватка чыгып умурага кайра баргандын ордуна. Адамдарга жеткир, кырларда адамдар, урматтуу бир туугандар, дагы деле жапайы бойдон жүрөт. Адамдар келмени билбей жүрөт, намазды билбей жүрөт. Барып келдиң болду, кайра бара бересиң умурага эле. Жетимдер жүрөт, курулбай турат биякта ооруканалар. Мечиттер жок, курулуп атат бизде. Курулган жери жок. Адамдар имандан чыгып кетип атат катар болуп. Мазарлар жагылып атат, оттор кадимкидей. Теңирчилер болуп атат. Жаңа динди ал эмес, кудайлар чыгып атат. Анан кайсарыбызга оюна ошактарга кетип калабыз биз. Эми Кудай чыккан келеси олук, бирок эми Кудаймын деп айтып атпайбы, ошого даба жетпей атпайбы? Урматтуу бир туугандар. Пайгамбардын гамы бар эле. Имам Тирмизи риваят кылган бул хадис. Адамдар суткалап баняга түшүп жүрөт. Мусулманча мончолор көбөйүп калган. Bir monçoga bardым, 2 saat baldarıma apar juntуп кетейин деп. Барсам, bir айыл, алыстан bir айылдан келген, bir канча молдокелер келип, bir суткага келдик дейт. Ушинтип bir айда bir, 2 жумада bir келип, жатабыз bir сутка дейт. Шамда керек, шамда чыгабыз. Мен айттым, жуунмактуу үчүн териңер, тешили, ичеңерге жетип кала турган болот го, bir жумада жууна берсең. Анан карап отуруп, зейним кейди. Анткени өмүр бекер кетип атат. Не деген тамтык эми? 24 saat мончого убакыт кетирген деген сөз. Жеткен акыл ошол экен да. Иштейт, имам сопу бир жерде, курсагы тойгон, мончого bir жумага bir суска түшкөн, ошону жеткен бакыт катары көрөт экен. Бейишке ким барат? Ким иш кылат? Мен айттым, өлө турган үммөт болуп калыппыз деп. Гам жок. Гам жок, урматтуу бир туугандар. Кара отуруп, булардын бейиштен үмүтү барбы, жокпу? Эмне деген адамдар, биз кимге үмүт артып койгонбуз деген сөз. Илгери жаман көрөт элем кээ бир адамдар. Только өз үчүн иштеп аткан болсочу. Азыр ошондо жакшы көрүп калдым. Анткени бул кате өз үчүн. Атигилер өз үчүн да иштебет. Кечки шамда келгенбиз, эми шамда кетебиз дейт. Bir сутка жүрөт экен ошакта. Өмүр ушунча арзанбы? Гам жок. Көзүн карап отурсам, жана койдун башын алып койгондо койдун көзү өлүк болуп калат го. Мына ошондой көздөр, үмүт жок. Бирөөгө bir дин жеткирем, дават жеткирем, пайгамбар bir сүннөтүн тирилтем, антем, минтем деген пикир жок. Бетин айта албадым. Карап отурдум, бетин айта албадым. Угар, укпаган адам калган жок, укка уялып калар. Мына ошол шермендечилик, урматтуу бир туугандар. Адам жуунганга 24 saat кетирсе, bir жумада, анда эмне деген жашоо бул?